Салам. Atomy компаниясынын урматтуу көрөрмандары, сиздерге бүгүн Atomy компаниясынын Кыргызстандагы лидери Махабат Абдулдаева маркетинг планды жеңил, жалпак, көңүлдүү тил менен түшүндүрүп бермекчи. Анда эмесе кеттик. Бүгүн маркетинг пландын биринчи бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Адегенде биз бинардык система тууралуу түшүнүк алышыбыз керек. Себеби дегенде компания бинардык система менен иштейт. Сиз бул бинардык структура түзөсүз. Ал кантип түзүлөт? Бул сиз жаңы эле катталдыңыз. Оң жагыңызга классташыңыз Аиданы жаздыңыз, андан кийин сол жагыңызга Арсени жаздыңыз. Сиздин бинардык структураңыз түзүлө баштады. Бинар 2 деген сөздү билдирет. Бул демек, сиз 2ден ашык адамды өзүңүзгө түз жаза албайсыз дегенди билдирет. Сиз эми жок дегенде 18 жашта болушуңуз керек. Себеби дегенде компанияда 18 жаштан ылдыйкылар катталууга уруксат берилбейт. 18 жыл ичинде жок дегенде 18 тааныш тапкан болосуз, тааныш күткөн болосуз. Аларды жок дегенде 3-өөнү сиз компанияга чакыра аласыз. 2 адам уже жазылып калган, 3-үнчү адамды каяка жазасыз? Сиз Аидага же Арсендин командасына кошуп бересиз. Ошентип сиздин структураңыз өсө баштайт. Аида менен Арсен дагы өз кезегинде ошо 2ден ашкан адамдардын ылдый жагына жазып берет. Ошентип структура чоңоюп кете берет. Мынакей. Бинардык структура 2ге бөлүнөт, сол тарап жана оң тарап деп. Сол жагыңыз Аиданын астында жазылган адамдар, оң жагыңыз Арсенин астында жазылган адамдар. Бул адамдардын бардыгы сизге өмүр бою тиешелүү болот. Башкача айтканда, аккаунт ушу иштеп турган убакта эч жака кайда бөлүнүп кетпейт. Көптөгөн башка компанияларда баягы астынан бир чоң лидер чыкса, сизден ашып кетсе, ал бутак бөлүнүп кетип, сизге карабай калат да. Ал эми Atomy'де андай эмес, астыңызда ушунчалык чоң лидер чыкса дагы, сизден ашып кетсе дагы ал сизге караштуу болот. Ушунусу жакшы. Сиз 2 гана бутак өстүрүп, ошол 2 бутакты балансын сактап, баягы кичине начарыраак иштеп жаткан бутакка көбүрөөк көңүл бөлүп, көбүрөөк жардам берип, 2 жагыңызды теңдеп, доход алганга аракет кыла бересиз. Эми Atomy компаниясынын маркетинг планын караганда мындай бир таблица чыгат. Ушунчалык цифрасы көп. Вообще түшүнүксүз, жаңгырeen адам башы маң болуп калат. Биз ошону түшүндүрүп бергенге аракет кылмакчыбыз. Компаниядагы эң негизги түшүнүктөрдүн бири бул PV. PV бул point value, балл деген гана сөздү билдирет. PV бул продукцияга берилет. Мисалы, Absolute косметикасы 120 000 PV болсо, Hema бады 50 000 PV болот. Продукцияны, кээ бир продукция кымбат болсо да PV'си азыраак болуп калышы мүмкүн, кээ бир продукция PV'си көп болсо дагы, баасы арзан болсо PV'си көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Аны сиз личный кабинеттен магазинге кирип карасаңыз, PV'си дагы, баасы дагы жазылып турат, ошону көрүп алсаңыз болот. PV 2ге бөлүнөт, өздүк жана группалык деп. Сиздин астыңызга жазылган адамдардын бардыгы группалык PV'ге кирет. Мисалы, Аиданын командасынан бирөө Absolute косметикасын алды эле, сол тарабыңызда 120 000 группалык PV болду. Эртеси Арсендин командасынан 2 Hema сатылды, 100 000 PV болду оң жагыңыз. Аида тараптан дагы бир косметика сатылды, Absolute 240 000 PV болду. Сиз айлык алганга жакындап келатасыз, кандай сонун. Бирок сиздин өздүк баллыңыз 0 болуп турат. Сиз группалык астыңызда команда миллиондогон товарды айлантса дагы сизге акча түшпөйт. Себеби дегенде сиздин өздүк баллыңыз жок. Мынакей караңызчы. Аиданын командасы уже 360 000 PV жасап койду. 3 косметика менен элечи. Ал эми Арсендин командасы болсо 4 Hema менен 200 000 PV жасап койду. Бул абалды тез оңдош керек да. Баягы таблицага дагы кайтып келели. Компанияда негизи бир нече тепкич бар. Баягы товар айлантууну айлыга турган
Эң биринчиси бул торговый представитель же болбосо кыргызча айтканда соода өкүлү. Соода өкүлү бул өзүнүн кабинетинде 10 миң пибиден 300 миң пибиге чейин товар айланткан адам, өзү сатып алган адам да. Бул 10 миң пиби 2 миң 3 миң сомго эле барабар нерсе. Сиз эки жактагы товар айлантууну карап турдуңуз да ойлонуп өзүңүз бир абсолют косметикасын сатып алдыңыз. Ошентип сиздин өздүк балыңыз 120 миң пиби болду. Ура! Бул балыңыз сиздики эч качан күйбөйт, өмүр бою сакталат, аккаунт иштеп турган убакта сакталат. Сиздин ошо сатып алган бир абсолют косметикасынын 120 миң балы сиздин балаңызга дагы, небереңизге дагы, чөбөрөңүзгө дагы кириш алып келет. Мынакей. Ошентип сиздин сол жагыңыз 360 миң пиби, оң жагыңыз 120 миң пиби жасап атат. Баягы таблицага кайра кайтып келсек, соода өкүлү мынакей. Группалык товар обороттон сол жагы жана оң жагы 300 миң пибиден айланткан сайын айлык алып турат. 5тен множитель алып турат. 5 множитель. Множитель деген түшүнүккө анан кайтып бармакчыбыз. Эми мынакей. Өздүк жана группалык балга жөнүндө дагы бир жолу айтып кетсек, өздүк балы эч качан күйбөйт. Эч качан. Ал эми группалык оборот болсо топтолуп анан чыгат. 300 миң пиби сизге качан топтолуп берсе дагы ошол убакта айлык чыгат. 1 жыл күтөсүзбү, жарым жыл күтөсүзбү, 1 ай күтөсүзбү, же 1 күндө жабылып калабы? Качан 300 миң пибиге жеткенде эки жак бутаңыздан ошондо сизге айлык түшүп турат. Мынакей. Ар бир 300 миң пиби айланган сайын сизге айлык түшүп турат. Маселен, мисал келтирели. Дүйшөмбү күнү мынакей сизде өздүк пибиңиз 120 миң пиби болуп турат. Дүйшөмбү күнү сол жагыңыз 240 миң пиби, оң жагыңыз 120 миң пиби болуп турат. Шейшемби күнү сол жагыңыз 360 миң пиби болду. Шаршемби күнү сол жагыңыз, оң жагыңыз 240 миң пиби болду. Караңыз, сизге айлык түшөрүнө аз калды. Шаршемби күнү кечинде эле ушу оң жагыңыздан бирөө абсолют косметикасын сатып алды дагы сиздин бинардык кадам жабылды. Бинардык кадам деп коет. Эки жагыңыздан 300 миңден пиби жабылганда сиздин степ жабылат. Степ бул бинардык кадам жабылбосо, ошо биздин жумушчу тил менен айтканда степ жабылды. Сизге степ жапкан үчүн 20 же 25 доллар эсебиңизге келип түштү. Кандай сонун, Бейшемби күнү эки жак группалык балыңыз нөлгө түштү дагы, кайрадан чогула баштады. Ал эми өздүк балыңыз ошол боюнча 120 миң болуп турат. Эми кийинки тепкичке келсек, агент деп коелу. Бул агент соода өкүлүнөн кийинки тепкич. Агент өзүнүн аккаунтунда, өзүнүн личный кабинетинде 300 миң пибинин жасап койгон адам. Мынакей. Адегенде мына множитель деген сөзгө түшүнүк берсек, эң ылдый жагын карасаңыздар, множитель 4-5 доллар деп турат. Множитель бул ушу компаниянын өзүнүн ушу коэффициенти бар экен. Ал коэффициент 4-5 доллардын ортосунда бул дүйнөлүк товар айлантуунун кайсы бир коэффициентине байланыштуу болот экен. Канчалык көп өлкө кирген сайын, көп өлкөгө атоми кирген сайын ошончолук множитель көбөйөт экен. Демек, биздин келечегибиз али алдыда. Кытай турат, Индия турат, ушундай чоң-чоң өлкөлөр турат. Ага кирген сайын, ошондой өлкөлөргө кирген сайын биздин множительдер чоңоет. Караңыз, эми мына торговый представитель, соода өкүлү 5 множитель алса, сиз 5 аласыз дагы ошо 4-5ке көбөйтөсүз. Ошондо сизге 20 же 25 доллар түшөт. Ал эми агенттики 15 множитель. Бул эмне дегенди билдирет? 15 множитель 15ти 4 же 5ке көбөйткөндө 60 же 75 доллар алат деген сөздү билдирет да, түшүндүрөт. Эми 300 миң пиби десе эле адамдар коркуп кетишет. 300 миң пибини кантип топтойм деп. Бунда болгондо гана нөлдөр гана көп. 300 миң пиби болгону 6 коробка хемахимге барабар.
Эми өзүңүздөр байкагандай агент болуш дагы жакшыраак экен. Агент болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ар бир степке 20 же 25 доллар алыш үчүн 25 же 25 доллар эмес, 60 же 75 доллар үчүн кантип алабыз, кандай эмне кылабыз? Канткенде биз ошонун доходубузду көбөйтөбүз. Сиз аласыз дагы 4 хемахим сатып алып койдуңуз, же өзүңүз ичесиз, же заказ алып бересиз. 200 000 пиви кошулду сизге. Ошентип сиз агент болдуңуз. Ура! Кандай сонун. Эми сиз ар бир степке 20 же 25 доллар эмес, 60-75 доллардан киреше алып турасыз. Мынакей мисал келтирсек, ошентип агент болгондун эртеси күнү эле сол жагыңыз 360 000 пиви, оң жагыңыз 300 000 пиви жасап таштады эле. Сизге 60-75 доллар түштү. Эгерде сиз соода өкүлү боюнча калган болсоңуз, сизге 20-25 доллар түшмөк. Айырмасын көрдүңүздөрбү? Агент болуш 3 эсе жагымдуу экен да. Урматтуу компаниянын партнерлору, биздин ар бирибиз бинардык кадамды күнүгө жапканда күндө келет. Мынакей дем алыш күнүнүн башка күнүнүн баары эсептелинет. Дем алыш күндүкү кийинки дүйшөмбү күнгө окшот да. Дүйшөмбү күндүн степи дүйшөмбүгө өтөт. Ошондо дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби 6 күн катары менен ошо 6 күн сайын степ жапса болот да. Ар бир степ жапкан сайын акча түшөт. Эми баягы таблицага кайра кайтып келсек, эгерде күнүгө степ жапсак, множительди 4 доллар менен эсептегенибизде, минималдуу эсептегенибизде, соода өкүлү айына 520 доллардан алат. Агент айына 1560 доллардан алат. Специалдык агент 3120 доллардан алат. Дилер 6240 доллардан алат. Эксклюзивный дистрибьютор 31200 доллар алат. А бул болсо Atomic компаниясындагы бир эле төлөм эмес. Бизде мындан башка да төлөмдөр бар. Бинардык төлөм деп коет муну. Ал эми бинардык төлөмдөн башка дагы сиздин лидерлик төлөмдөр болот. Ал тууралуу биз кийинки сабакта айтып беребиз. Лидерлик төлөмдөр абдан жагымдуу, мындан дагы жагымдуу. Эгер урматтуу команда түшүнбөй калсаңыздар, дайыр кайталап көрүңүздөр. Эгер дагы түшүнбөсөңүздөр, анда комментарийге жазыңыздар, ошол жактан суроого жооп беребиз.